Биримдик куттан жакшы сатылуучу үй чыкты. Туугандар, алуучулар барбы? Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Ээсинин номери экранда жана описанияда Эсител деп жазылып турат. Сатылуучу үй Биримдик кутта жайгашкан Бишкек шаарынын чыгыш тарабы болуп калат. Сиздер Биримдик кут, могу центральный көчө жана мечити бар көчө туугандар. В сектору болуш керек. Ушул менен түз эле чыгышты карай барасыздар. Мечиттен өтө эле солго бурулсаңыздар 8-көчөдө үй жайгашкан. Анан өйдө карай жүрөсүздөр, Жибек жолуга чыгып барасыздар. Лебединовка тарапка. Ылдый карай жүрсөңүздөр туугандар, объездной, бул жерде жаңы салынып жаткан караван базары жана ошондой эле Дордой базары тарапка барганга дагы ыңгайлуу туугандар. Объезднойго түшүп туруп эле бир аз башты карай жүрөсүздөр. Жана көчө менен келесиздер. Мечиттен өтө эле 8-көчөдөн солго бурулсаңыздар, катардагы экинчи үй бүгүнкү чыгаштагы сатылуучу үй болуп калат. Мечит мынакей жакын, анда мечиттен кийин фап дагы жакын. Үйдүн дареги Биримдик кут 8-көчө 69 үй туугандар. Участогун аянты 4 соток, эң эле түштүк чегара мынакей бул жерден башталат. Көрүп туруңуздар, дарбаза, калиткасы жана түндүк чегарасы мына бул толук элек помещенияга чейин туугандар. Участок 4 бурчтуу туура формада, көчө тараптан көрүп туруңуздар, забор, электр энергиясы бар, суусу бар туугандар, жолдор дагы мынакей кенен экен. И прожекторлор да орнотулган, кечинде дагы жарык туугандар. Бир аз жүрөсүздөр, бул жерде мынакей жаңы салынып жаткан караван базары. Андан ары бала бакча бар жана мектеп болсо, бир аз бери жагында мектептин орду ажыратылган жери. Ал деле жакын калыкта салуу планы бар экен. Андан ары короосуна келебиз, ушундай чоң навеси. Ылдый тарабы брус жаткан менен жасалган. Кенен 2-3 машина койсоңуздар болгодай көрүнөт. Бул жакта үй боюнча айтсак, 1,5 этаж, 1,5 этаждуу үй, узун туурасы туугандар 16,5 9, могу кире бериште тапчан кошпогондо 16,5 9, а бул кире бериши туугандар 3 6 экен. Сырткы тараптан базалит менен жылууланып, мондай травертин менен жасалган. Үйдөн сырткары мына бул жагда дагы кенен монча бош жери. Бул жерде кошумча курулушу, калсаңыздар склад, калсаңыздар времянка, калсаңыздар башка кылсаңыздар болот. Мына ушул даражага чейин бүтүрүлгөн. Үйдүн арты тарабында дагы заборго чейин аралык тышталган, аягына чейин. Андан ары сиздерге азыр биринчи жолу үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. Андан соң короосун ачып, калган маалыматты бир жекеден берет. Киргенде ушундай тапчан, кире бериш прихожка. Бул жер өзү эле үйгө кошпогондо 3 6. Анан түштүк тарабын катарынан 2 терезеси, отопленияның батареялары. Үйдө паровой отопление, көмүр менен жылыткан котел, бардык бөлмөлөрдү жылытат. Анан могу жерден сырткары бул жактагы этаж үй 16,5 9 туугандар. Документ кызыл китеп, керек документтер бар экен. Андан ары киребиз, ушундай холл дейсизби, ушундай жай. Бул жерден калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз. Үйдө эле жаңы салынган, ремонттору деле баары жаңы экен. Ички тарабы жылуу, полдору ламинат. Андан ары киргенде оң тарапта бул жерде мондай бир бөлмө, ушундай чоң бөлмө. Зал, чыгыш тараптан терезеси. Көрүп турсаңыздар, мебелдер. Анан мондай стройный мебелдер калат экен туугандар. Стройный мебелдер калат. Андан ары кийинки бөлмөгө киребиз. Бул жерде дагы ушундай чоң бөлмө. Мынакей чыгыш тарабынан терезеси. Мындай улуттук жемедеги ремонт. Жада көрүп турсаңыздар, мындай стройный мебелдер калат экен туугандар. Андан ары бул эшикке кирсек, бул жагында кухнясы. Түштүк тараптан, батыш тараптан терезелер, кухонный мебель. Бул дагы калат туугандар атайын. Бул стройный мебелдер ушул үйгө атайын заказ менен жасатылган мебелдер экен туугандар. Ички тараптан ракайын орнотулуп, суусу чыгарылган. Так, и бери карай жүрөбүз. Бул жакта кире бериш, оң жагында ажаткана өзүнчө бөлмөдө. И ванна, душ, кир жууган машиненин орду, ракайналары өзүнчө бөлмөдө. Андан ары экинчи этажды көргөзөйт. Экинчи этаж толук түрдө бүтө элек. Терезелер орнотулган, отоплениянын турбалары полный орнотулган. Бөлмөлөр мондай болуп, гипсокартон менен бөлүнөт экен.
Бұл жерде бір ушундай чоң бөлмө, чыгыш тараптан терезелер. О, тепкичтен чыккан жерде чоң холл кылып аласыздарбы. Так, бери карай жүрөбүз. Чыгыш тараптан терезе. И бул жакта кладовка кылып аласыздар, ушундай жайы туугандары. Бул экинчи этаждын көрүнүшү. Түштүк чек жаткандан экен могу жерден түз ары карай кетет. Үйдөн түштүк тарабынан көрүнүшү. Мында кene ушунча да бош аралык жана отоплениянын котелу жайгашкан бөлмө и көмүрканасы. Көмүркана, отоплениянын котелу жайгашкан бөлмө. Так, андан ары бул үйдүн батыш тарабынан көрүнүшү. Так, бул жерде ушундай жаңы салынган толук элек помещение. Арттарында ушунча да кенен аралык бар туугандары. Так, так эмне маалыматы? Бул жагында септиги, баасы болсо бул үйдүн $130,000 сурап атыптыр. Реальный клиент менен дагы сүйлөшөбүз дейт. Ээсинин номери туугандар. Российский номер. Мүмкүн болсо WhatsApp менен байланышсаңыздар сиздерге ыңгайлуу. +7 977 876 0940. +7 977 876 0940. YouTube, Instagram'dan көрөткандар болсо, описанияда дагы экрандарда жазылып турат туугандар.